Саламатсыздар урматтуу биздин кардарлар. Жашоо токтобойт экен, жашоо дайыма поступательно түздөн түз өнүгүүгө өсөт экен да. Мынакей биз биргесте ушундай кылымдарды карантып, боз үйдө жашаганбыз, боз үй вечный деп ойлогонбуз. Андан кийин болсо мынакей биз мондай топурак үйлөргө салып баштаганбыз. Биз азыр Муратбай экөөбүздүн үйүнө келдик. Муратбай экөөбүз 15 жыл мурун эле салынган үй экен, бирок тилекке каршы. Көрдүңүз да, сиз да топурактан үй салам десеңиз, бул жаман эмес, бирок мунун дагы өзүнүн туура технологиясы бар. Колонна, ригель, арматура менен, бетон менен куюп коюшуңуз керек. Андай болбосоңуз, Кыргызстанда жылына 5000 жер титирөө болот. 5000 жер титирөөдө үйүңүздө трещина кетип, жараңка кетип, жарабай калышы мүмкүн да. Жогоруда айткандай, боз үйдөн биз топурак үйгө өттүк. Топурак үйдөн мына Муратбай экенин үйүнөн накта пример кылып көрсөтүп берсек болот. Бул жерде болсо уже сип панелден үй салдырып жатат биздин кардарыбыз. Бул сип панель болсо кышкысы нарынга эң жылуу, жана ошондой эле Кыргызстан тоолуу район болгон себептен бизде дайыма жер титирөө болуп турат. Жер титирөөгө бекем. Анан шамал болсо учуруп кетеби деп сурай беришет бизге. Караколдо чоң катуу шамал болду. Бизде караколду толтура салган үйлөрүбүз бар. Ошол жерден биздин кардарыбыз чалып, сенин үйүң шамалдын тестинен өттү деди да. Так что шамалга дагы бекем болот.